эгерде күчтүү парламент бийликке оппозиция эмес, эл атынан күчтүү парламент болсун, багындай немелерди колдонду, эми баягы лаппайларды колдонду. Менимче керектүү мыйзамдарын бүт нерселерин кылдырып алды. Бирок эми менимче бир күчтүү парламент түзүш үчүн менин оюмда ошо Атакан Кимсанбаевичке дагы спикерликти бериш керек. Бул киши деле бул деле бир мокочо же бир мекенини күйбөгөн инсан деп айтып атам, такыр алыспын. Мисалга мен парламенттин сессияларын такай көрөм. Мен ойлойм да, эми мындай биринчи орунда ошо Атакан Кимсанбаевич турат. Башкача айтканда, парламентти Атакан Кимсанбаевичсиз элестетүү кыйын. Ошон үчүн парламент жагында дагы бизде өнүгүүлөр болуш керек. Партийный системаны таптакыр жоюш керек. Одномандатный. Ошо калың элдин арасынан сурулуп чыксын. Естественно, тыйындын эки тарабы болот дегендей. Эгерде кандайдыр бир өзүнүн функциясын аткара албаган депутаттар болсо, же болбосо мындай кошоматчы, лаппай, же болбосо балык депутат, же болбосо ушуга окшогон бир немелер болсо, отозвать эткени элдин толук мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ошону мыйзам боюнча процентный соотношение кол чогултуп туруп, ошол депутатты отозвать этип, андан кийинки же шайлоо кылабы, же болбосо ошо мурдагы шайлоодо андан кийинки мындай сандагы добуш алган депутатты ордуна коюш керек. Бул дагы жакшы метод. Мындай болбосо оңолбойт. Лаппайлардын бизге кереги жок. Менимче ушул бүгүнкү күнгө менин айтар сөзүм ушул. Анан калганы заман тынч болсун, уруш согуш болбосун. Элдерибиз мындай бир негативден алыс болсун. Ар нерсени эле мындай сүйлөп, ар нерсени жазып, капачты дагы ошо президент менен жолугушуусунда комментарийлерин окудум. Өтө бир элибиз ошондо болуп калганбы иши кылып айтор. Бул жагынан да элибизге сабырлык тилейм, түшүнүү менен. Мүмкүнчүлүк берели, бардык жерде мүмкүнчүлүк берели. Анан колунан келбесе, пожалуйста, ким көп ал жерге иштей турган инсандар толтура. Ошо менин каалоом, бардыгыңыздарда эле биздин мамлекет өнүп өсүп кетсин. Чындыгында жана миграцияны нөлгө чыгыш керек. Эң проблемный Кыргызстанда миграция. Биздин жарандар бири дагы чет мамлекетте болбош керек. Мисалга, мамлекет жок болуп кеткенди силер кандай элестетесиңер? Вот ошондой эле Кыргыз мамлекетинде көптөгөн үй бүлөлөр жок болуп баратат. Ажырашуулар көп. Үйлөнгөндөн ажырашуулар көп. Акыркы мезгилдерде мен мындай аял болуп күйөөгө тейин деген кыздар жок да, келиндер жок. Бардыгы эле түңүлгөн сыяктуу да. Эркектери дагы ошондой. Ошон үчүн бири-бирине жылуу мамиле болуш үчүн өз жеринде, өз элинде баласы, ата-энеси колу кошуна ушундай да. Ошо арасында болуш керек да. Ошон үчүн бардыгыңарга аманчылык тилейм.